نرى بعض الناس يبتهج بالعيد. Урматтуу шейх, кээ бир адамдар бар, айт күнү өтө эле аша чаап, ачыла кийинип, кымбат унааларга минип, көчөдө текеберленип, мактанып жүргөнүн көрөбүз. Ал эми башка түрдүү адамдар бул айт күнү үйдө маанайсыз, жасанбай жана күнүмдүк жашоосу менен жүрүп, бул күн майрам эмес, амалдар кабыл болсо болду да деп жооп беришет. Бул эки топтун ортосунда талаш тартышуу күч алып, коом эки ача пикирде. Сиздин кескиндүү сөзүңүзгө муктажбыз. Туурасы кайсыл пикир? الحل الأجدر الوسط. Туурасы ортолук. Адам кийими, унаасы жана келбети менен текеберленип мактанганы туура эмес. Жана ошондой эле майрамдык айт күнү адам чөмүлүп, кайгыга батып, маанайсыз олтурганы да туура эмес. Тескеринче, бул айт майрам күндөрү жылмайып, кубанып тосушу керек. Эң жакшы майрамдык кийимдерин кийип, кооздонушу керек. Бул чоң майрам экендигин ал өзүнө түйүп, ошон менен кубануусу зарыл. Ошол себептен да шарият бул күндөрдө кээ бир оюн зоокторго уруксат берген. Адам бул нерсе менен сүйүнүп кубанышы үчүн. Айтарыбыз, акыйкат бул эки топтун ортосунда. Өтө аша чаап да кетүү туура эмес. Жана да бул майрам күндөрдү кош көңүл өткөрүү да туура эмес.